Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары. Урматтуу Москва жергесинде эмгектенип жаткан эжелерим, агаларым, инилерим, саламатсыздарбы? Буга чейин мен сиздерге Хан Самсаны бардык филиалын көргөзүп тартып келгенмин. Ана Кузминкиде ачылат дегенде аябай көп мекендештерибиз кубанышып, күтүп калабыз, тезирээк ачылыңыздар дедиле. Мына эл күткөн күн келип буйруса мына Хан Самсанын 7-филиалы Кузминки метросуна ачылып отурат. Эртеменки 7-ден кечки ошол 12-ге чейин сиздерге кызмат көргөзүүгө даяр. Анан мекендештерим мына дагы сиздерге жакшы кабар. 19 апрель күнү, пятница күнү 2024 жылдын 10 адамга 10 самса бекерге берилмекчи. Белеке мындай айтканда, ушул Кузминкиде жашаган мекендештердин группаларына, контакттарына бардыгына жетип түшсүн. Негизи эле Кузминки метросунда биздин мекендештер аябай көп жашап эмгектенип иштеп келишет. Мына адрестан сиздерге бир катар көргөзүп коеюн. Мына Кузминкидин 5-выхты. 5-выхттан чыгасыздар, оңду карагаңыздар дел ошол парктан мына эле келгенде бул жерлер эки жагы бекер. Ошол дворлору дагы шлагбаум жок, кенен кесир кое бересиздер. Жедешуру деген чайхана бар, билесиздер, буга чейин тарткан. Келип чай ичип кетсеңиздерден болот. Ошонун жанында парикмахерский ачылыптыр. Ал жерде эле өзүнүн кыргыздардыкы анда эле тартып бер деп атат. Ошонун жамашы кенен парковкалар кое бересиздер мекендештерим. Анан дагы бир жолу айтайын, пол сена болот 20 апрель күнү 12-ден 6-га чейин. 12-ден 6-га чейин пол сена. Самсалар 60 рубльден болот. Андыктан чамданыңыздар, жетишип калыңыздар. Толук маалыматты ичкериден берейин. Аябай жогорку деңгээлде ачылыптыр. Бир 70-80 адам ичиге бир учурда батып, ушул жерде самса жеп кетсе болот. Самса сүйүүчүлөрдүн контакттарына жөнөтүп коебуз. Жүрүңүздөр. Анан буга чейин ошол жердешүүнү тартканда бул жерде агаларыбыз айтты эле, кирди чыктыга каттайбыз, бизден айтып койсоң деп. Бул жерде агаларыбыз кирди чыктыга катташат экен. Закагам сиздерди күтүп алат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи баракатух. Кандайсың? Жакшы, оразаларды бүтүрүп алдыңызбы? Оразаны Бизди көптөгөн мекендештер көрүп турат. Ассаламу алейкум. Сизди аябай көп тааныйт мына. Жакшы ачып алдыңызбы? Ачылды, Кудай кааласа. Канча квадрат метр болду эми бул жагы? Бул жак 80 квадрат метр болду. 80 квадрат метр. Негизи буга чейин ошол видеолордо айтылганда аябай көп күтүп калабыз, дагы башка метролорго ачылга дедиле. Суроо талаптар боюнча акырындап ачып атыпсыздар. Акырында ошо Кузминкиге насип кылган экен, Кузминкиге ачтык. Кичине чозулуп кетти, бир айда ачабыз дедик эле. Эмебиз чозулуп кетти, стройкабыз чозулуп кетти. Аны алып келип, муну алып келип, мелчевка иштери көбөйүп кетип, ушун Кудай кааласа бүгүн насип экен, бүгүн ачылды Кудай кааласа. Ичкериден маалымат берелик анда. Жүрүңүз. Киргенде ошол оң жакта өзүбүздүн ата мекенди көндүрүш суусундуктар, Султан чайын метролорго чейин болот. Ажатканасынан бир катар көргөзүп коеюн. Бул жерде пол жууганга нак белгилери бар. Полду жууп, кенен кирип чайды ичип кетесиздер. Суусундуктар бар бул жерде. Бул жерден көргөзүп коеюн, чыгып турсаңыздар. Пиялалар бар экен. Пияз турат могу жерде, термоздар турат. Анан экран аркылуу ошол суусундуктар канча, самса канча рубль ошонун баардыгы көрүнүп турат. 120 рубль болуптур. Андан жөн жайын билебиз азыр. Анан эң эле жакшы жагынан эки тандыр бар экен. Ошол каерде жабылат, кандай болот, баардыгын ошол жерден көрүп турсаңыздар болот экен мекендештерим. Эми отуруп кенен маалымат берелик. Айтылгандай эле бул жерге ошол 50-60 адам бир учурда чай ичип кетсе болот. Баардыгы яркий, бул жак көрүнүп турат. Караңыздарчы бул жактан. Эгер бул жерге адам батпай калган учурда деле парктын ичинде отуруп жегенге дагы мүмкүнчүлүктөр бар экен. Бул жерге эми Хан Самсанын логотипини жыгачтар менен чыгарып, кубоктор илип коесуздар.
өзүңүздөрдүн жамаатыңыздар футбол ойнойт экен да? Боюнда биздин өзүбүздүн команда бар. Грамоталар бар экен. Ошондон алган грамоталар, кубоктор, медалдар. Жетишкендиктердин. Жетишкендиктер. Ичине спонсорлук кылабыз. Алла ыраазы Хан болсун. Самсанын атынан. Жогорку деңгээлде ачылыптыр. Кыска роликтен көрдүңүздөр. Эң негизгиси мына кондиционерлер орнотулуптур. Буюрса жазда иштетесиздер деген үмүттөбүз. Кааласа иншалла. Көп жерде баягындай коюп коет, бирок иштебейт го. Жок, бул иштейт. Иштесеңиздер. Иштейт бул, Кудай кааласа. Мына күн ысык болгондо муздатабыз. Кышында ысытат. Жакшы. Закага ошол 7-чи филиалын ачыпсыздар. Кудай кааласа берекесин берсин. Майлуу кесип болсун. Мекендештер мурдакин жеп кеткендер болгон болсо, Хан Самсаны сүйөрмандары негизи көп эле. Волгоградтан көңүздөр барасыздар, актымда көп мекендештерди көрөм. Дамуу боюнча өз ойлоруңузду айтып кетесиздер. Анан 120 рубль болуп калыптыр самсаны. Элдер тарабынан деле уже комментарий жазылгандыр. Не себептен болду? Проездин кымбатташынанбы, бензиндин кымбатташынанбы? Кандай кылдыңыздар? 120 болгон себеби биздин эт өтө кымбаттап кетти. Биз этти Кандай эт кошосуңар өзү? Биз арканкы санд алабыз, 2 Сан сан эт. задокту абалка кылып берет, сөөгүн ажыратып берет. Чисто мындай эттин өзүн алабыз, ошон үчүн кымбат алабыз. Если биз тушу алганыбызда, целый уйдун тушасын алсак, ал анда арзан түшөт. Оптумга 300 эттен берет аны. Эми оптумду алсаң, болот. Эми биз аны жүрөбүз. передогун жогото албайбыз да, бизге ушу санын алсак, санын бизге болбой калат. Ошон үчүн сан деле бет сөөгү алабыз. Ошо менен Ошону негизинде кымбаттап калды бир аз. негизинде кымбаттап калды. Аябай жакшы экен. Анан негизинде поварлорду каяктан алып келдиңер? Кандай болду? Поварлар ушу өзү Кашар кыштактык повар. Ошо Волгоградскийдеги повар. Ошо повар бул жакка деле келет. Авиамоторнуга, Канковага өзү барып тренировка кылып, балдарды, шагирттарын коюп коет берген. Негизи кечээ дагы ошол келип тартабыз деп бир байкаган келгенде мекендештерибизден көбү келип ошол качан ачылат деп көп суроолор болду эле. Негизи бул метродо биздикилер аябай көп, видеонун башында айткандай эле ошолорго жөнөтүп коюңуздар. Анан азыр келгенде деле мекендештерибиз аябай көп болуп, тартпа дегенден тарталып алдык. Бүгүн Рекламасы жок эле, адам 9-да рекламасы жок, ачылдык. Жакшы. Жетишпей калды самсачылар. Эми негизи бу жерде Күзүмкөдө биздин мекендештер көп экен. Ооба. Анан мындай айнектен да көрүнүп турган кабы жаман адам көп келди. Алхамдулилла жакшы, эми келгени жакшы да. Поддержка жакшы. Поддержка жакшы. Анан бу айнекти коюп жакшы кылыпсыңар. Ошол нар жакта ошол пышканды, жабылып атканды наместа көрүнүп турат экен. Качан пышат деген суроо боюнча боло бербейт экен. Ооба, биздин ошо берки точкалардан ушинтип качан пышат 10 мүнөт, 15 мүнөт деп айтып ошентебиз. Анан кийин ошон үчүн бул жерде атайын айнек кылдык. Бул жерде элдер отуруп көрүп турсун, пишип атканын, мына үзүп атканын азыр үзүп атат. Ооба. Карайт дагы, жата барып өчүттү алып келе беришет. Ушундай. Бул жакта да өзүбүздүн мекендеш эжелерибиз дагы мына келип атат мынтип. Мынакей. Эжекелерибиз келип атат, жакшы. Андан дагы бир суроо, мына 19 апрель күнү 2024 жылдын 100 самса 10 мекендештерге мындай бекер мындай белек катары берилмекчи экен. 100 адамга таратыш керек, шарт ошондой да. 100 адамга таратыш. Эртеменки 7ден кечки 12ге чейин иштейт. Ким биринчи келген пешенеси бар адам алып кетет. Алып кетет 10дон алып 10 самсадан. 10 самсадан 10 адамга. Ал 5-күн неме бул. Пятница күнү эле, 5-күнгө Ооба. эксан. Анан кийин суббота күнү 20 апрель болот. Суббота күнү 20 апрель күнү 12ден кечки 6га чейин ошо жарым сенасы 60 рубльдан берилет. Ошо күнгө даярдык негизи кандай? Ошо күнгө Кудай кааласа алхамдулилла даярдык өтө жакшы. Балдарды эмнеге коебуз, Кудай кааласа 2 тандыр заводдо иштеп турат. Заготовканы кылабыз. Анан кийин биз мына Шелковскийде ачтык, өткөндө ушундай полсена кылдык эле. Сабойго 10дон 20дан бир бала келип алып кетип калат. Ошого байланыштуу биз бул жерде 4та бир адам 4та сабой алып кете алат да, 4 түштүктөн. Сабойго 4 эле 4 түштүк алып кеткен болот бир адам. Болбосо бир адам келип 30 алып койсо, бияга токтоп калат. Ушундай да, ошон үчүн ошого байланыштуу бир адамга 4 түштүктөн беребиз сабой алып кеткенге. Отуруп жегенге каалаганча алып жейт. Жеп кете берет, тойгончо. Тойгончо жейт. Бу жерде отуруп жегенге тойгонгочо жейт, Кудай кааласа. Аябай жакшы. Тандыларга канча штуктан самса атат азыр экөөнү? Экөөнү негизи тыгыштырып
жапсаң мына тыгыз Жармаштырып, жапсаң, жармаштырып жапсаң ушу 120 батат. 120дан 240 бюджетка чыгат. Батат. 240 чыгат. Аябай жакшы экен. Мына ушундай мекендештер, анда эмесе Маалыматтар. күтүп калыңыздар, ошол күндө келип жеп кетиңиздер, нары бери өткөнчө даам сызып өзүлөрүңүздөрдү айта кетиңиздер. Негизинен доставка барбы Москва боюнча? Сизде кандай болду? Доставка дагы неме кылып 23-төн метрого жеткизип беребиз деп нет кылабыз. Азыр эми бүгүн ачылдык. Алла калса дагы бүгүн балдар менен сүйлөшүп, маслихат кылып, бир баланы коюп доставкага. Ушуна нет кылабыз, Алла калса доставкасы бар. Анан буга чейин акыркы жолу ошол Рязанский проспекти ачылышын кылдык элек. Аябай көп мекендештерибиз келип, аябай кызыктуу ачылыш болду эле. Аяк иштеп атабы, кандай болуп атат? Рязанский жакшы болуп атты эле. Мына Орозо ичинде мына немеге сноско илинип калыптыр. Өзү биз жакшы эле карап алганбыз. Бул дегенде домго жабышылган здание экен. Ошого байланыштуу бузулуп калды. Эми иштебей атат азыр ушу көзүм эме Рязанскийдеги. Кудай кааласа бир 15 күндүн ичинде берки бетин ачылып атат. 15 күндүн ичинде берки бетин 15 күндө стройка болуп атат, азыр стройка жүрүп атат ушул тапта. Кудай кааласа иншалла насип кылса аны дагы тартасын келип жарыя кылабыз, жарыя кылабыз Кудай кааласа. Анда Эми эмесе буну көбү түшүнбөй күйүп кетиптир деп атат, өтөнүп кетиптир деп мындай неме көп түшүнбөс болуп атыптыр. Эми анча-мынчасы да эми ошолорго айтып коеюн деген жерим ошо бузулбай, эми күйбөй эле эчтеке болбой ушу сноско илинип калган жер экен. Ошо папа болуп калыптыр. Жакшындай болду. Ал жагынан бербесе, башка жагынан берет. Бул да эми Алланын сносу ушундай болуп калды. Мекендештер, насип кылса эми бул бек бетин ачабыз. ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Кудайым келип чай пай ичип, жазып чалып, доставкалардан алып чай ичип турсаңыздар болот. Көрүшкөнчө анда Кыргызбай YouTube каналына катталып, группалар менен бөлүшүп, мурдакин жеген болсоңуз дагы биз айтайын, өз ойлоруңуздарды калтырып кетиңиздер. Кыргызбай YouTube каналынын мекендештеринин ийгиликтерин, Москвада болуп аткан жаңылыктарды ушул чагылдырып бере бермекчибиз. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.